Газетаға шығарсақ, бір ешкімде адамдар өңгөр қойыстырмау. Жайлайымдар деп бізде республикада айтады. Жайлы. Именно жайылдар. Сіздерге танымауыз жайлар. Мынакей жайыл айылының мына шайыр апалары мынакей азыр көріп тұрасыздар. Кичине тынчтанып турыңуздар. Мына шайыл апалар карагылачы кыргыздын ушундай салты, кыргыздын ушундай татынакай кийинген апаларыбыздын мынакей тимеле көздүн жоосун алат. Мынакей апалар күлүп, жакшынакай болуп, татынакай болуп, бери карап туруңуздар. Мына шайыр апалар сүйлөп коюңуздар анча-мынча. Шайыр апалар, Шакен. Эркин Тентимишев жөнүндө өзүбүзчө деген билип атабыз. Эркин Тентишев жөнүндө. Ушул жерге келип атабыз. Бизге бул Бекбү деген ушул музейдин жетекчиси жакынакай билдирүү жасады. Тааныш атабыз кыскасын айтканда. Билдирүүсү болобуз. Айта бергиле, тартылып атасыңар. Жайыл райондук соттоо коомунун координатору мынакей бул жерде турат. Өзүңүз айтып коюңуз. Төлөдияров Талант. Өтө кубанычтуубуз. Шайыр апалар. Кимдер? Шакен. Мен болсо Жайыл ата коомунун мүчөсүмүн, аялдар канатынын төрайымын. Атыңыз? Атым Асанкулова Бекбү Сагынбековна. Өтө кубанычтуубуз. Эми шайыр апалардын жетекчиси Шакен. Өзүң бир нерсе деп койсоң? Рахмат. Жайлайымдар этно-фольклор тобунун жетекчиси Мумуналиева Шарбы Жумалиевна. Биз шайыр апаларда биринчи айланпанын лауреаттары болуп эсептелебиз. Өтө кубанычтуубуз. Айтпайсың, 10 жыл болмай. Жүргөнүбүзгө 10 жыл болду. 10 жылдан бери ушу каяка чакырса ошакта ырлап жүрөбүз. Көбүнчө телевидениеде көрүнөбүз. Анан бизде бул өзүбүздүн айылдыктар, жайыл районундагылар таанып келбейтиндик, өзүбүз ушундай жүрүштөргө чыгып таанышып атабыз. Өтө жакшы. Мынакей шайыр апалардын ар бирин караңыздар. Мынакей илгери элечек кийген эне, мына биз билчүбүз. Элечек кийген энелерди мына биздин кыргыздын энелери деп. Мына кыргыздын энелери көрдүңүздөрбү? Биздин салттык мынакей национальный кийимдерибиздин кандай кооздугу, кандай сулуулугу, мынакей улуттук. Мынакей Темиржан энебиздин ушул Баатыр энебиздин мына ушул жерге келип билип отурабыз. Эң өтө кубанычтуубуз. Мынакей мен башка немеден келсем дагы мен шайыр апаларды көрүп, сиздердин ушундай жакшы иш алып барып атканыңыздарды көрүп, мен өтө кубанычтуумун. Себеби мынакей шайыр апалардын улуттук кийген кийими бул өзүнчө эле тарыхта. Тарыхты билбеген эл болбойт дейт. Мына кыргыз эли баарыбыз тарыхты билишибиз керек. Тарых болмой сайын биздин учубуз уланбайт. Түптүү кыргыз эли деп, байыркы кыргыз эли деп, мына биз сөз түрдө ушул немени көтөрүп аткан биздин шайыр апаларга кана апалар өзүбүзчө бир кол чаап коелу. Ушул видеону жөнөтөйлү. Рахмат. Мына ушул Фабрилик компаниясынан келдим, бирок сиздердин өңүңүздөрдү, түсүңүздөрдү ушу националь улуттук кийимди кийип отурганыңыздарга мен өтө кубанычтуумун. Мен да 10 чет мамлекетке барып келдим ушул фирманын артынан, бирок ушул мен дагы улуттук кийимди аябай баалайм. Бир канча чет мамлекетке барганда ушул улуттук кийим менен барып келдим. Апалар, мынакей шайыр апалар дегендин өзү мынакей улуттук, өзүбүздүн улуттук мындай немебизди көтөрүп атабыз. Тарыхыбызды, руханий тарыхыбызды көтөрүп атабыз. Туурабы апалар? Мына биз ошолорго эң кубанычтуубуз. Мынакей ушул видеолоруңузду ар бириңиздердин өзүңүздөргө жөнөтүп коелу. Мен дагы ушул кыргыз мамлекетине эмгек сиңирген кыргыздын ишмери Балташ Кайыпов режиссер, биринчи режиссер болуп Кыргызстанга келген кишинин бир тууган карындашымын. Так что мен разымын сиздер менен таанышкандарыма. Мен дагы өтө кубанычтуумун. Мына шайыр апалардын ушул жерге чогулган апалар, мынакей көрүңүздөр. Көрдүңүздөрбү? Баары жулкуна тайланайын. Мен деген ушундай нерселерди алып чыгам. Кыргыздын ушундай нерсесин көргөзөм кыргызга деген апаларыбыз менен сыймыктанабыз апалар. Рахмат сиздерге.